Мамлекеттик ипотекалык компания 2030 жылга чейин 40 миңден ашуун үй бүлөнү турак жайлуу кылууну көздөп жатат. Учурда батир алууга кезекте тургандардын саны 32 миңди түзөт. Өлкө боюнча курулуш иштери жапырт башталып, бардык аймактарда салынып жаткан батирлердин саны 30 миңден ашты. Республикабыз боюнча 32.744 батирдин курулуш иштери башталды. Бүт региондорду ахват кылдык. Эгерде бул жылды бүтө турганды айтсак, быйыл 2144 батирдин аякталышын пландаштырып атабыз. Күркүрөп тыным алмай иштеп жаткан бул техникалар Талаш шаарында курулуп жаткан ипотекалык үйлөрдүн жер пайын казууда. Бир аз күндөн кийин эле бетондоп бекемдөө иштери жүрө баштайт. Жер пайы бекемделгенден кийин 11 блок менен 5 кабаттуу үйлөрдүн дубалын көтөрүү башталат. Курулуш алдыда келе жаткан 20 градуска чейин токтобой уланат. Мындай ыкчам иш ыргагы ипотекалык үйлөрдү белгиленген мөөнөттөн кечиктирбей бүткөрүү талабына жараша жүрүүдө. Себеби 319 батирлүү турак үйлөрдү 2025 жылы пайдаланууга тапшыруу милдети турат. Алдында Сокольный этажында коммерческий помещениясы менен болот. Буюрса, мына жумушту баштаганыбызга 1 ай болду. Бардык техникалар, жумушчулар жетиштүү, акча каражаты бөлүнүп берилген, материалдар баары жетиштүү, эч кандай маселе жок ал жагынан. Отделкасы менен жашоого только мебели менен кирип жашай турган кылып тапшырабыз. Ушундай эле иштин ыргагы Нарын шаарында да жүрүүдө. Анда 216 батирлүү 4 блоктун экинчи кабаттары көтөрүлүүдө. Эске салсак, былтыр президент Садыр Жапаров Нарын шаарына болгон иш сапарында тиешелүү тапшырмаларды берген. Анын негизинде аталган калаанын РТС аймагынан 2 гектарга жакын жер аянты бөлүнгөн. 4 блоктун 2 блогунун экинчи ташы бүттү. Үчүнчү таштыгын каркас башталып атат. Биринчи блоктуку да так ошондой сапаттуу курулуп келатат. Кудайга шүгүр, жакшы эле карап атабыз. Курулушу үстүбүздөгү жылдын жаз айында башталган турак үй жылдын аягына чейин бүткөрүлөрү маалымдалган. Бирок облуста бетондун запасы аз болгондуктан иш бир аз жайлаган. Мындан улам турак үй 2025 жылдын аягы менен бүткөрүлүп, толук пайдаланууга берилери болжолдонуп жатат. Мындан сырткары бүгүнкү күндө Кочкор районунда дагы 8 блоктон турган 5 кабаттуу ипотекалык үйлөрдүн пайдубалы казылууда. Келип жаткан материалдар сапат жактан жооп берет. Бул жакта иштеп жаткан бригада тажрыйбалуу балдар иштеп жатат. Бул жакта азырынча монолит жумуштар болуп жаткандыгына байланыштуу кран иштейт. Кран анан ушу бетон куюучу насос. Ошол эле убакта жакынкы эле келечекте Каракол шаарынын 3 миңдей тургуну батирлүү болушат. Ипотекалык үйлөрдүн курулушу өз мөөнөтү менен жүрүүдө. 9 кабаттан турган 69 турак жай салынууда. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү блогунун монолитин 80 асты 95%ке бүтүп калды. 5-6 блокто уже 30% бүтүп калды. Параллельно электромонтаж жүрүп атат. Усиление стен жүрүп атат. Кладка стенге даярданып атабыз. Ар бир блокто 40тан батир орун алат. Жашоочуларга бардык зарыл болгон шарттары менен эң негизги сапаты жылуулук жагы каралып жатат дейт адистер. 9 кабаттан турган бул үйлөр 30 гектар аянтта жайгашкан. Долбоордо 700 окуучуга ылайыкталган мектеп, 260 орундуу 2 бала бакча, ошондой эле спорт аянтчалары да каралган. Ал эми Жалал Абад шаарындагы 639 батирден турган Асман Резиденс ипотекалык көп кабаттуу үйдүн курулушу дээрлик аяктап калды. Ипотекалык турак жайга шаардык мэрия тарабынан 1,6 гектар жер аянты бөлүнгөн. Курулуш аякташы менен мамлекеттик кызматкерлер ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген көп балалуу жалгыз бой үй бүлөлөргө 4%, калган тургундар 8%дан үй алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Ушурда бизде Асман 1 турак жай комплексибизде фасад иштери жүрүп атат. Андан тышкары мына бул жерде өзүңөр көргөндөй парковка иштери азыр аягына чыгайын деп калды, казуу иштери жүрүп атат. Бизде Асман 1 турак жай комплексибизде бардыгы болуп 639 квартира бар, анын 288 1 комнат квартиралар, 306 квартирасы 2 комнат квартира, 45 квартира 3 комнат квартира бар. Ошондой эле бул апта президент Садыр Жапаров Дастан Сити турак жай комплексинин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Бишкек шаарынын 11 кичи районунда курулуп жаткан комплекс 2660 батирге ылайыкталган, 17 кабаттуу 24 үйдөн турат. Мамлекеттик ипотекалык компания менен түзүлгөн инвестициялык келишимдин алкагында ага жашоого толугу менен даяр абалда 500 батир берилмекчи. Курулуш Таштанды полигону жайгашкан жерде жүргүзүлүүдө. Долбоордун аякташы 2028 жылга пландаштырылган. Басып жаткан жерди шаарга айлантып атабыз.
жомоктуу реалдуулукка айланып атабыз десек болобу. Тегерегин баары бекабай караш керек. 3 жылда бүтөт десең, значит. Кудай буйрса. Ордо калаанын Маликов көчөсүндөгү турак жайлардын курулушу кызып, 600дөн ашык куруучу күнү түнү дебей иш үстүндө. Деги эле алдыңкы 2 жылда бул тилкеге жалпысынан 39 үй түшсө, анын 11-и 18 кабаттуу, калганы 24-28 кабатка дейре көтөрүлөт. Учурда биринчи этап менен 11 блоктун курулуш иштери жүрүүдө. Мен аркамда 6 блокту, значит, октябрь айында тапшырабыз деген оюбуз бар. Ушул октябрь ичинде ошол зданиянын өзүн бүтүрөбүз, тапшырабыз. Анан берде коммуникацияларды баштадык. Арка жагында, значит, суулар тартылып атат. Суулардын түтүкчөлөрү, газдын түтүкчөлөрү тартылып атат, канализация тартылып бүттү. ПНСтер курулуп бүттү, ЭРПлар курулуп бүттү. Ошол эле учурда тилкеде 2, 3, 4 этап менен курула турган турак жайлардында курулуш иштери жигердүү башталган. 24 кабаттуу үйлөрдүн алды 11 кабатка дейре көтөрүлүп калды. Курулуш иштерине четтен алынып келген жана ата мекендик материалдар, жабдыктар колдонулууда. Биз турган 18 кабаттуу үй октябрдын аягында колдонууга берилет. Мында курулуш иштери дээрлик аягына чыгып калган. Минтип жаңы лифттер да орнотулган. Келгиле биз азыр бир батирди карап көрөлү. Жакынкы эле күндөрү мындай жаркыраган батир өзүнүн ээсин тосуп алмакчы. Мында кенен кесир ашкана, уктоочу бөлмөлөр, конок бөлмөлөрү болуп, жалпысынан 3 бөлмө каралган. Ошондой эле жуунуучу жай жана дааратканасы өз-өзүнчө 2ге бөлүнгөн. Адистердин айтымында бул батирлерди курууда эң жогорку сапаттагы курулуш материалдары колдонулууда. Ал эми быйылкыга эсептелген дагы 5 турак жай декабрь ичи бүткөрүлөт дешет адистер. Учурда автономдуу от казанды куруу иштери жүрүүдө. Ошондой эле суу насостук чордону да салынууда. Тиешелүү иштердин баары жакынкы күндөрү жыйынтыкталат. Ал эми кечээ Баткен шаарындагы ипотекалык үйлөрдүн мезгил кутучасын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев салды. Баткен шаарына жогоруда айтып өткөндөй 5000 квартира, 5000 үй бүлөгө квартира курабыз. 5000 үй бүлөгө. Бул курганда дагы тез аранын жана өтө кыска убакыттын ичинде курушубуз керек. 5000 квартира деген эми ар бир квартирада бир 3-4 адам жашай турган болсо, значит, жок дегенде бир 20-30 адамга ылайыкташ турган жашоо шарты бар шаар курулат бул жерге. 12 этаждуу болот. Бардык бүгүнкү күндөгү заманбап шарттарга ылайык курула турган болуп атат. Батирдин берилиши 3 этап менен берилет. Доступный, льготный, социальный. 4% менен 8% менен. Бул өзүнүн онлайн порталдан, телефон аркылуу турса болот, интернет аркылуу турса болот. Азыркы учурда биз мына Баткен шаарына, Ош шаарына мамлекеттик ипотека компаниянын кызматкерлеринин филиалдарын ачып атабыз. Жакын арада мына вторниктен баштап келип кызмат өтө башташат. Оозуңарды кошо берсин. Силерге кайсы жерде болсо тунук акыл берсин, тунук ыйман берсин. Ушу силерге биз таяндык, эл таянды, силердин дуа, элдин дуасы силерди ар дайым Алланын алдында жүзүңөрдү жарык кылып алып, ишиңер мындан да калып жүрүп берсин. Рахмат. Рахмат. Акмарал Сабаттар, Скелдик Окулбеков, Ала Тоо 24 жума жыйынтыгы.